90 күндө янда жок дегенде 7-нин бири кыдыр деп 70 күн кылып коелучу. Эми 60 бул өзү жакшы эле. 30 да болгондо, анан 30 агасы, анан 90, 120. Сиз сода тармагында иштеген эмессиз го? Жок, бул Рахмат, аябай жакшы сода болду. Анда урматтуу депутаттар, Бир маселе мына сиздер азыр отчеттуулук боюнча бирдиктүү отчеттуулук боюнча жөнөкөйлөтү деп жазыпсыздар да. Текшерүү чечимдерин аткаруу мөөнөтү 60 күн болобу же 90 күнгө чыгарабыз деп бир сүйлөштүк эле. 90 күн менен 60 күндүн айырмасы кандай? Эгерде эме болбосо, бул айрыкча ушу чечимдерди биздин жарандарга мүмкүнчүлүк болот эле да. 90 дегенди сунушту мен берейинби? Карап көрөсүздарбы? Бул мындай да, биз бул маселе каяктан чыккан? 30 деген. Анан 60 туура дегенбиз. Эми 60 болгондо 90 туура, эмкисинде 120 туура. Мне кажется, 60 бул 2 ай срок да, 60 күн. Бул адекваттный срок деп сүйлөп атабыз да. А 90 болгондо биз баягы мамлекетке зыян, общий баягы администрированияга зыян келтирип атабыз го. А в принципе андан болот, 90 деле болуп койсок. 90 деле болот. Анда вопрос. Эмнеге 90, эмнеге 120 эмес дейм. Бул эми биздин жарандардын шарттарына карап деп койсоңуздар болот да. Эми налог биротоло эле мындай бир тараптуу болбой, жарандардын да шарттарына карап узарттык деп коелу. Себеби өзүңүздөргө белгилүү, аябай кайрылуулар болду. Ошо чечимдерди кайра карап чыгуу мөөнөтү көптөгөн жарандарды сотко өткөрүрдү да. Туурабы? Сотко өткөрүрдү, бизге келди. Ошон үчүн бул 90 күндү мен берейин. Эгерде кабыл алсаңыздар, жазуу түрүндө берейин. Жоанда бир мындай кылбайлыбы? Ушул 90 күндө янда жок дегенде 7-нин бири кыдыр деп 70 күн кылып коелучу. Эми 60 бул өзү жакшы эле. 30 да болгондо, анан 30 агасы, анан 90, 120. Насырханович, сиз сода тармагында иштеген эмессиз го? Жок, бул биз сиздин көңүл үчүн эле макул болуп атабыз азыр. Сизди сыйлап, сиздин мурунку кошкон реформаларыңызга салымыңызды кошуп, кантип жок дейбиз деп, жок дегенде деп мына булар чымчылап атат мен 70 кылалы деп. Жок, рахмат, бирок мен элди ойлоп атам да. Билесиз да, эл тууралуу биз силер менен жакшы эле болуп атабыз да. Рахмат, чечип бердиңиздер. Эми 70 менен 90 эч айырмасы жок. Келиңиз эми келишип коелу. Рахмат, чоң. Колдойм. рахмат, аябай жакшы сода болду. Анда урматтуу депутаттар, суроо жооптор бүттү. Комитеттин корутундусу